Бұл дүйнөдө сыйлыктар көп. Bir айыл берген сыйлык бар, bir аймак же bir уч адамдардын тобу берген сыйлык бар. Бирок падыша өзү чакырып bir баалуу, белек же чоң сыйлык берсе, кандай кубанычтуу. Ал эми ааламдардын ээси Алла Таала өзү гана билип, сиз үчүн даярдап койгон сыйлык бар. Ал Рамазан айынын урматына сиз кармаган орозо үчүн. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران أو كما قال Ramazandын баштапкы 10 күндүгү рахмат мээримдүүлүк, анын ортоңку 10 күндүгү кечиримдүүлүк жана анын соңку 10 күндүгү тозок отунан кутулуу болуп саналат. Ой жүгүрт көрүңүзчү, эгерде сиз чын жүрөгүңүз менен Рамазандын орозосун кармап жаткан болсоңуз, мээримдүүлүккө бөлөндүңүз, кечиримдүүлүккө туш болдуңуз жана ахиреттеги азаптардан алыс калдыңыз. Ылайым ушундай болсун. Баарыңыздарга орозоңуздардын урматына Алла Таалам Райян бейишин насип кылган болсун. Алла Таала баарыбызды Рамазандарга жеткирип, орозобузду кабыл кылсын.